Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü beşim bayan iki bir tuğandardın жалпы, екі bir туған же жалпы bir туғандардың ортасындағы жылу мамиле. Же ол болса сіз қандай bir туғансыз? Musa пайғамбар Аллах Тағаладан сұранғаны қараңыз, тауны білді. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي صدق الله العظيم. Musa peygamber Allah Teala'dan Rabbi şrah li sadri, ya Rab, ey jaratkan Allah, ködönümdü, kökürögümdü, жүрөгümdü жарык kıl. Кейбір адамдар айтады ғой, көңілім кірді атады деп. Көңілім açılбай атады деп. Адамдардың көңілін açılбағаны анын көдөннің кірдігінен. Musa peygamber айтты, ya Rab, ey жаратқан Allah, Rabbi şrah li sadri, көдөнүмдү, көдөн деген көкүрөк, жүрөк, жүрөгүмдү жарык кыл. Эч кимге жамандык каалабайын. Мага жамандык кылгандарда кечирип кое турган болоюн. Ve yessir li emri, Rabbim işimdi жеңил кыл. Арыганда иш тутсам, ал жеңил болсун, ийгилик коштой берсин. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Adamlar men süylөгөндө сөзүмдү түшүнө турган болуп, тилимдеги түйүндү чечип ташта. Кейбір адамдар сөйлейді, uzun сөйлейді, жиынтықтап келсең, тырнақтай маны жатады. Кейбір адамдар бармақтың тырнағындай еле сөйлейді, анын астында чалқыған акаяндай маны жатады. Ошон үчүн, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ. Rabbim, ел түшүнө турган кылып, сүйлөгөнүмдө кечеленбей, сакоолонбой, сөзімді так-так дана сүйлөй турган болайын. Сөзімді эмдүү жана демдүү кыл деген түшүнүк. Акыркы эки аятка көңүл буруң эми. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. Ya Rab, өзүмдүн эле үй бүлөмдүн ичинен, бир туугандарымдын ичинен мага бир вазир бер, жардамчы бер. Болгондо да өзүм бир тууганым Харун ахи, өзүмдүн бир тууган иним Харунду деп атат. Муса пайгамбар өзүнүн бир тууганын Аллах Тааладан суранып, өзүнүн ичине жардамчы кылып алды. Салафу салихин, табииндерден бирөө сурады. Сизге досуңуз жакынбы? Же жатындаш бир тууганыңыз жакынбы? Кайсынысы жакын деди. Мага албетте өзүмдүн бир тууганым жакын, анткени ал мага чыныгы дос деп жооп берди. Жоопту карагыла. Мага өзүмдүн бир тууганым жакын, анткени ал мага чыныгы дос. Кыяматтын бир белгиси бар. Достор бир туугандай жакындалып, бир туугандар душмандай алыстап кетет деген. Азыр ошондой доор келип калды. Эми сөздүн төркүнүн түшүндүрүш үчүн болуп өткөн бир окуяны баяндап берем. Юхка ан кана хунак ахвайн яишан фи мазра'a. Өткөн доордо эки бир тууган бар эле. Экөөнүн тирилиги, дыйканчылыгы ортодон эле. وكان أحدهم متزوجا ولديه عائلة كبيرة، أما الثاني فكان أعزب. Çoğu üylөнгөн, үй бүлөлүү, бала бакыралуу эле. Кичинеси бойдок, башы бош. وكان يتقاسمان الإنتاج والربح بالتساوي. Эки бир тууган
Güzdögü жыйналган мол түшүмдү так ортодон бөлчү. Кеткен чыгымдардын бардыгын эсептеп чыккандан кийинки калган түшүмдү ортодон бөлчү. Мисалы, 10 тонна түшүм чыкса, 5-и агасына, 5-и инисине. Адилеттүүлүк керек. Азыр ушундай ага инелер бар азыр. Содада болсун, дыйканчылыкта болсун, башка иштеринде болсун, аябай мамыр жумур иштешип аткандар бар. Wa fi yawmin min al-ayyam bir günü قال الأخ الأعزب لنفسه boydok üybülösü жок inisi özünчө кобуранып отуруп үйүндө жашай турган үйлөрү бөлөк экен. إن تقاسمنا أنا وأخ الإنتاج والأرباح ليس عدلا. Эгерде агам менен түшүмдү ушундай ортодон бөлө берсек, анда адилеттүүлүк болбойт мында деди. Мен өзүм бойдок болсом, жалгыз башым, муктаждыгым, жумшоом ого эле аз. Андыктан үй бүлөлүк агыма жардам беришим керек. Бөлгөндө мен ушул жерде адилетсиздик кылып койдум. Жок. Муну мен агама бөлүп атканда, боло берет ага, боло берет. Сиз кандай бөлсөңүз ошондой дейин дагы адилеттүүлүктү, жардамды мен ушул жерде көрсөтөйүн деп ар түнү 20 килограммдан өзүнө бөлүнгөн даан эгиндерин, картошка жана башка бүт жемек ичмектерди 20 килограмм, 10 килограммдан кылып агасынын дүкөнүнө алып барып түнү менен таштай берди. Иниси. Иним агам бала чакалуу болсо, анын курсагы көп, жей тургандары бар. Ушул жерде жалгыз башым менен агама жардам берген киши болуп, мен көбүрөөк алып алатам. Мында менде адилетсиздик пайда болуп калды деди. وفي نفس الوقت ошол учурда үйдө агасы قال لنفسه өзүнчө сүйлөнүп отуруп أنه ليس عدلا أن نتقاسم الإنتاج والأرباح سوية. Ушул бөлүш адилеттик болуп калды окшойт. Мен мутазаввиж, үй бүлөлүүмүн, балдарым бар, нариштелерим бар. Мени карап турат, кызмат кылат, тамагымды бышырып берет, үйүмдү шыпырып, төшөгүмдү салып берет. А жалгыз баш иним мындай нерселердин бүт баарынан куржалак кылган. Андыктан ойлоноюн дагы, иниме билгизбей, анча-мынча нерсени сатып ала турган, кирин жууса башка бирөөгө жуудуртуп акысын төлөй турган кылып, мен өзүмө бөлөнгөн үлүштөн ага билдиргибей таштап турайын деди. Ал түнү менен буудайдан, арпадан, жүгөрүдөн, сабизден, картошкадан алып келип, инисинин дүкөнүнө таштап кетчү түнү менен. Кара. وظل الإخوان على هذه الحال لسنين طويلة. Ошентип эки бир тууган өзүнчө кобуранып сүйлөнүп, агасы инисине мээримин төксө, иниси агасына боору оруп, өздөрүнө бөлүшкөн үлүштөрдү бири-бирине билгизбей ташып төгө берди. Агасы арпасын алып келип инисинин арпасына, ал эми иниси буудайынан, агасынын буудайынан алып барып төгө берди. Эми караң. لأن ما عندهم من حبوب لم يكن ينفط أو يتناقص أبدا. Ошентип жылдар бою дүкөнүндөгү арпа, буудай, үрөн, жемек, ичмек өкөнүн бирөөсүнкү дагы түгөнбөй, ошол боюнча эле береке боло берди. وفي ليلة مظلمة. Bir günü gözgө сайгыз чың караңгы, шамал албуттанып, жамгыр нөшөрлөп жаап кирген учурда, эми ошончо күндөн бери ташып келгенди бүгүн таштап коямбы? Жок, агамдын аманатын алып барышым керек, акысын десе, агасы инимдин аманатын алып барышым керек деп жөнөйт. Карагыла. Жамгырлуу түндө экөө орто жолдо жолугуп калат, карагыла. Бир туугандарды: "Ассалам, каяка? А сиз каяка?"
Siz ayağa. Sençi. Men sizdikine, men senikine. Emnege? Arkadağı kaptı görsetip. İnim şunu aytayım ba. Bayağı günkü bölüngen tüşüm adiletsizlik bolup kaldığı dep Allah'dan korkup senin ülüşüңdü bir kança жылдан beri tövüp kelatam dese, ağa men de oşentip kelatam deydi. Karagılaç. Öke orta jolda kucaktaşıp, şunçalık merim tөгүшүp, жытташып, bir tuğandığı murdagıdan da aşıp taşıp, ılayın bir tuğandığımız uşintip ele uzara versin, bekemdele versin dep, kayradan öke kucaktaşıp, жытташып attı. Kagılayınlar. Бұл окуядан алына турган нерсе, агасы инисине ташып атканда келинчеги бир да эмнеге ташып атасың дебептир. Туура айтасыз. Адилетсиздик болуп калбасын. Ошол иниңиз, ошол бала кичине күн көрүп калсын. Кем каршысында жумшап калсын деп. Ушундай үй бүлөлөр бар. Ага ини бир жатындан чыкканы менен алардын аялдары бөлөк. Чырдын, чатактын башын баары ошолар чыгарып коюшу ыктымал. Кудай сактасын. Ансыз деле, мисалы, бир туугандар аялдарсыз эле ыркы ынтымага келишпей, эмдигече душман катары жашап келе жаткандар бар. Андыктан Муса пайгамбардын Аллахым өзүмдүн бир тууганымды өзүмө жардамчы кыл, вазир кыл. Вазир деген хандын бүт бардык нерсесин айтып туруучу инсан да. Эми сиз бир тууганыңызга кандай вазирсиз да, кандай туугансыз да, кандай доссуз. Тема ушундай болсун. Сиз бир тууганыңызга кандай вазирсиз. Өзүңүз суроо берип, бүгүнкү сабактан өзүңүз бир жакшы жыйынтык чыгарың. Амин. Аллахумма иннака афувун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.